Азыр биз бүгүн 5-апрель 2023-жыл Ош Бишкек жолунун Т аймагындагы тилкесинде турабыз. Бул жерде адаттагыдай эле ДТП болгон. Бул ДТП бул Т тилкесинде дайыма тез кайталанып турат. Бүгүн дагы ушул жерде 3 машина кагышуу болуптур. Мына жерде өзүңүздөр көрүп тургандай Fit жана ошондой эле мына жерде Жигули, анан ана жерде Toyota Caldina турат. Ошо бардыгы тең повреждение болгон. Анан милиция органдарынан сурасак, булар болсо эч кандай адамдар өлүм житим болгон жок дейт. Бирок катуу жабыркап, анан больницага кеткендер бар экен бул жерден. Мына ушул маселени кандай чечиш керек? Эмне үчүн бул жерде дайыма ушундай ДТП болот? Ушуну дагы анча-мынча биздин жогору жактагылар дагы көңүл бөлүп караса болот эле да. Биринчиден бул жерде баягындай катуу жүрөт бул жерде машиналарчы. Анан каршылаш бири-бирине баягындай встречный чыгып кетет да. Экинчиден бул жерде жолдун тардыгы себеби дегенде бул жерде 3 катар эле машина араң батат, 3 катар өзүңүздөр көрүп тургандай. 4 же 5 катар машина батпайт да. Ошо жолдун тардыгынан бири-бирин байкабай сүзүп алгандар болот. Анан эгерде ушул жолду кеңейте турган болсо 5-6 машина бата тургандай кылып турат. И ортосуна ограждение кылса, жанагындай бетон тосмолорду коюп. Мына ушул ДТП ушул жерде ушул аймакта азаят болуш керек эле. Жок, менен уруксат алып барсаңыз, мен эне меники экен. Уруксат менен тартайм деп. Түшүрүңүз камераны. Жок, тартканга сиз эмне запрет кыласыз бизге? Жок, түшүрүңүз. Жок, айтат, запрет кыласыз айтсаңыз. Жок, менен уруксат барсаңыз, уруксат сиз кимсиз деп. Келбейм. Эне меники өзүм. Айтсаңыз, аты жөнүңүз ким сиздин? Жок, не себептен тартасыз? Себеби ушул жерде дайыма ДТП болот да. Аны эмне болуптур тартсаңыз? Не болуптур мен? Жок, жооп берсеңиз. Жок, уруксатпы тартам деп сурабайсыз. Жок, айтпайсызбы аты жөнүңүз? Адамгерчилик барбы сизде? Менин атым жөнүм Калбек Жапаров. Ошон мен атым Паленчай. Шундай болду деп тарсаңыз болобу? Келип эле мына тарт. Айтып атпайм мен сизге. Сиз өзүңүз аты жөнүңүздү айтып койдуңуз да, ким? Жок, сиз адамсызбы? Уруксатпы тартайынбы? Мен Паленчай деп таныштыңыз болобу? Жок, эмне унчалык? Жок, келип эле жок. Келди ата, бул кызыкка кетти. Келип калды. Келип эле камераны кармады. Бизде эмне телефон бар? Бизде да камера бар. Мына жерде мен байкашымда дайыма ДТП болот да. Кайсы жерде? Ушул немесинде, жолдунда. Мындан 1,5 жыл мурун дагы бул жерден 6-7 киши каза болгон. Билесизби? Билбейм. Ушул себеп эмне үчүн ушундай болуп атат да? Эмне үчүн ушундай ДТПлар ушул жерде тез болуп турат? Тез болгон себеби автоунаалар катуу жүрүп атат, карама-каршылыкка чыгып атат. Каршылыкка чыкпаш керек да. Катуу жүргөндөн да? Ошол себебинен ДТП болуп атат. Каршылыкка чыкпаш керек. Каршылыкка чыкпаш керек. Аз көрөт, аз себеби ошондон чыгып атат. Анан да башка немеси барбы? Себептери? Себептер ошо эреже бузгандан чыгат. Освещение коюш керек. Эреже бузгандан. Көбүнчө ошондон чыгып атат. Жол дагы тар эмеспи? Жолдун ортосунда жанагындай эксперт эмеспиз ака. Жолдун ортосунда жанагындай неме болсо, бетон ограждение. Мындай болбосо керек деп ойлойм да. Сиз кандай деп ойлойсуз? Билбейм, ал суроого жооп бере албайсыз. Сиз мына тартсаңыз, мына жолду тартсаңыз, өтүп келгенди тартып. Буну тартып, андай болгондо көргөзсөңүз ушундай чагылдыргыңыз келсе. Тарттыган. Чагылдыргыңыз келсе, чагылдырыңыз ака. Активистсизби? Активист бардığında ДТП машиналарды тартыңыз. Не кесепеттен чыккан өзүңүз кийин отуруп алып, кайра мантап. Көрдүм, аны тарттым мен. Талдайсыз. Тарттым. Аты жөнүңүз ким? Мен фамилиям Жумашев, атым Санжар. Рахмат. Менин атым Калбек Жапаров. Бул жигит аты жөнүн айтпай койду. Камералар тартат, мен сизден бул жерде туура эмес иш кылып атам сизге. Айтыңызчы. Не себептен өзүңүздү тааныштырып айтып атпайм, менин атым Калбек, фамилиям Жапаров. Болду, сурап. Сиздин атыңыз жөнүңүз ким? Болду, жооп берди, гаи жооп берди. Жооп берди, сиз өзүңүздүн атыңызды айтпай койдуңуз да? Кызык, тауба. Бул жерде биз байкап турабыз, чындыгында бул
жол тилкесинде дайыма ДТП болот. Ошол проблеманы чечүү биздин өзүбүздүн жол транспорту жана ошондой эле жогору жактагылар эми көңүл бөлсө деген эле максат. Анан мына жерде биз байкап атабыз, жолдун тардыгы биринчиден. Жол кеңирээк болуп, ортосунда анан ограждение коюла турган болсо, жанагындай бетон. Мындай нерсе болбосо керек эле деп ойлойм да, мен бул жеке пикирим. Ушундай акыбалы бар.